Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Тегирмен телеберүүсү. Алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн бизде конокто экономика министринин мурунку орун басары, президенттикке талапкер Элдар Абакиров. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Элдар мырза, бүгүн биз ушу мамлекеттик чыгымдар боюнча сөз кылалы деп сизди конокко чакырдык. Кече күнү белгилүү болгондой, президенттин инаугурациясына эле 10 миллион сом, 15-10 миллион сом коротобузга аракет кылышты. Буга чейин да жакшы билебиз. Негизи эле жылына президенттин аппараты, иш башкармалыгы, анын кайтаруу 2 миллиардка жакын акча сарпталат. Жогорку Кеңештин бюджети дагы 800 миллион сомго жакын. Жалпы эле мамлекеттик чыгымдарды биз кантип үнөмдөсөк болот? Эми сиз айткан 10 миллион сом жөнүндө жакшы эле талкууланды окшойт интернетте, катуу эле кетти окшойт. Эми 10 миллион сом инаугурация үчүн чындыгында кээ бирлер айтышы мүмкүн, эми биз ушундай чоң өлкөбүз да, анан кантип биз ушундай жогорку деңгээлде өткөзбөшүбүз керек инаугурацияны деши мүмкүн. Бирок ошол эле кезде жана Молдова менен интернетте салыштырмачат. Ал президент аты ким эле? Майя Санду. Майя Санду. Ошол өз үйүмдө эле жашайм, мага резиденция кереги жок. Жумушка жөө эле басып келет. Ошол эле чоң Германия деген өлкөнүн Ангела Меркель деген канцлердин жашоосун көрсөтүп атышат. Өтө жөнөкөй мындай жупуну үйдө эле жашайт экен. Ошол эле кезде Германия дүйнөдө 3-түн арасына кирген экономикалардын бири. 3 алдыдагы өлкөнүн бири. Демек маселе анда эмес да. 10 миллион сом Кыргызстанда бир айылдын бага бала бакча куруп койсоң болот. Ошол бир айылдын келечегин чече турчу акча болуп калышы мүмкүн да. Бир 100-150 балалык бала бакча куруп койсо болот 10 миллион сомгочу. Ошентип ойлонуш керек. Ар бир чиновник, өзгөчө президент, премьер-министр ой жүгүртүү, мен кантип колдо бар нерсени Кыргызстандын өнүгүүсүнө жумшайм. Ошол мамлекеттик бюджетти кантип чогулат биздечи? Эми биз мындай айтканда көп кең байлыгы бар нефттен же башка чоң кең байлыктардан бюджетти толтурган өлкө эмеспиз. Эми кээ бир өлкөлөр бар, ошол эле мүмкүн араб өлкөлөрү, мүмкүн биздин коңшу ошо Казакстан, Россия тарапта 50%дан жогору бюджет ошол кең байлыкты саткан үчүн 30-40%га чейин салык алынып, ошону менен бюджет толот. Ишкерлер жакшы иштейби, жакшы иштебейби, бирок бюджетте ар дайым акча бар. Эл кыйналып баратса, пенсия аз болуп атса, мугалимдерден, врачтардын айлыгын төлөгөнгө ар дайым акча бар. Бизде Кыргызстанда андай эмес. Бизде Кыргызстан кумтөрдөн бир 5 миллиард, 8 миллиард сомго чейин акча түшөт, мен билгенимен. Бирок калган акчанын баары 150-160 миллиард сом бюджет болсо, ал ошол ишкерлер иштеген үчүн 6 миллион калкыбыз бир жерден киреше тап, бир нерсе алып сатып аткан үчүн ошол бюджет пайда болот. Ошо 160 миллиард сомдун 80-90 миллиард сому бул салык. Анын бир 70% бул кошумча нарк салыгы НДС, 12%. 10% кирешеден алынган салык. 1%дан 4%га чейин бул налог с продаж деп коет, сатуулардан алынган салык. Анан мүлктөн, машинеден, жерден алынган салыктар бар. Ошонун баары 80-90 миллиард, анан бажыдан төлөмдөр түшөт, бир 30-40-50 миллиард сомго чейин. Эми жылдан жылга бул цифра өзгөрүп турат. Анан салык эмес кирешелер деп коет, не налоговый доходу, ал жерден да акча түшөт. Анан жыл сайын бизде дефицит бюджет болот. Өткөн жылы 30 миллиард сом деп ачкан. Аны биз кредит алабыз, грант сурайбыз, жана башка. Кыскасы, бизде өз маңдай терибиз менен тапкан акча. Бул акчанын баасы такыр башка. Бул акчаны биз өтө терең ойлонгон мамиле кылышыбыз керек да. То есть биз орусча айтканда мы не должны себе позволить роскошь и легкомысленное отношение к бюджету деп коет, мындай жеңил ой менен кабыл албашыбыз керек.
ошол ар бир сомду Кыргызстандын келечеги үчүн 3 сом, 5 сом, 10 сомго айландырышыбыз керек. Эгер биз мугалимге айлык төлөп атсак, мектептерге акча коротуп атсак, ошол мектептерибиз эң эффективдүү иштеген мектептер болуш керек. Эгер кандайдыр бир мамлекетке керектүү бир инфраструктуралык объект куруп атсак, жолбу же ошол энергетика тармагында ар кандай объекттерби, ага дагы ошондой эң сапаттуу, ошол эле кезде ашыкча акча кетирбеген бир долбоор подход кылсак, ошондо бара-бара Кыргызстан бир байыган өлкөлөргө айланат да. Элдар мырза, кече мурда күн дагы Америка Кошмо Штаттарында жаңы шайланган президент инаугурациясы болуп өттү. Биз Перизат экөөбүз карап чыктык. Ал жерде ошо инаугурацияга кеткен чыгымдарды ошо атайын Джо Байдендин шайлоо кампаниясындагы штабы чогултуп, алдыңкы орундар үчүн жанакы VIP деп коет, билеттерди сатып, кыскасы мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпейт экен да. Бизде дагы бул маданият качан киргизсе болот да? Уткан талапкер өз каражатынан. Бул Айдын мырза, сиз айткан мен үчүн жаңылык. Эгер биз ошондой кыла алсак, анда сонун болмок. Бул Америка дүйнөдө эң бай өлкө экенине карабай ошондой мамиле кылып атканы, бул биз үчүн мындай өтө чоң мисал, үлгү болуш керек да. Ушул сиз айтып кетпедиңизби, 90 миллиардка сом жакын бул биздин ишкерлердин чогулткан ушу салыктар депчи. Анан жалпысынан эле биз ушу салык төлөөчүлөрдүн акчасы да мамлекеттик бюджеттин акчасычы. Анан бизде көбүнчө эле мамлекеттин акчасы деп түшүндүрүшөт да. Ушу кантип биз ушу салык төлөөчүлөрдүн акчасы, бул ушу бийликтин акчасы эмес, Минфиндин акчасы эмес, президенттин, өкмөттүн акчасы эмес, бул салык төлөөчүлөрдүн берген акчасы. Маданиятка кантип киргизсек болот экономист катары? Биринчиден ар бир адамда түшүнүк пайда болуш керек. Биз Кыргызстан деген мамлекетпиз, 6 миллиондон ашык элибиз бар. Биз бириктик. Анан айттык, биз 6 миллион эл Кыргызстан деген мамлекетпиз. Мына жерибиз бар, тилибиз бар, тарыхыбыз бар, ошон үчүн биз Кыргызстанбыз. Эми ар бир Кыргызстандын үй бүлөсү өзүнчө мектеп сала албайт, оорукана сала албайт. Анткени ал мындай айтканда маанисиз, логикага жатпайт. Ар бирөөбүз өзүнчө солдат жалдап чек араны кайтарбайбыз. Ар бирөө өз үйүнө өзүнчө жол курбайт. Ал баарыбызга керек. Анан ортодо курулганда баарыбызга пайдасы тийгендиктен биз сүйлөштүк. Мына конституция деген бар. Конституциянын астында мына салык кодекси бар, ортого акча чогулталы. Дүкөндөн барып 100 сом төлөп, 100 сомго бир нерсе сатып алсам, ошо 12 сом ошол бюджетке түшсүн. Ошол жерде ошол акчадан мугалимге акча төлөнсүн, мектеп салынсын, чек араны кайтарганга, солдаттарга керектүү каражат жумшалсын. Биздин укугубузду коргош үчүн милиция, сот системасы, прокуратура ошолорго жумшалсын. Мындай айтканда бул ортодогу чоң аманат. Ошол акчага биз жанагынын баарын жалдап, мамлекеттик кызматкердин баарын жалдап, алар ошондон айлыгы баарыбызга кызмат кылып атат. То есть бул жерде эми бизде динде жүргөн көп адамдар бар, аманатка кыянат болбош керек. Мындай жөнөкөй сөз менен. Ушундай түшүнүк болуш керек. Биз ортого акча чогултуп, ошол акчага жанагынын баарын, жанагыдай ар кандай тармактагы адамдарды жалдап жумушка, айлыгын төлөп ортодогу акчадан. Демек, биз калп айтпай сүйлөштүкпү ортого акча төлөйбүз деп. Эч ким салыктан качпай ошону төлөш керек. Ошол акчадан жалданып иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлер, бул сот системасы болобу, милиция болобу, армия болобу, мугалим болобу, врач болобу, ар бирөө ошол акчага ыраазы болуп, эгер ал ошол жумушка кирип атса, кынтыксыз өз жумушун аткарыш керек. Бул мындай айтканда идеалдуу вариант ушундай болуш керек. Муну баары түшүнүш керек. Бул эч кандай мамлекеттик акча деген эмес. Бул биз 6 миллион эл ортого акча чогултуп, ошого чогуу оокат кылып атабыз. Бул оокатты биз тың кылабызбы же тың кылбайбызбы, ар бирөөбүзгө байланыштуу. Азыр көп сөз болуп атат, мисалы үчүн мамлекеттик аппараттын негизи эле аябай чоң экендиги. Сиз буга чейин мисалы үчүн ошол эле өкмөттө иштеп келдиңиз. Анан азыр карап көрсөк, жогорку кеңеште өзүнчө комитеттер бар, ал жакта өзүнчө мындай эксперттер отурат, бөлүмдөрдө эксперттер отурат. Ошол эле учурда өкмөттө бар, аларда дагы эксперттер отурат. Өкмөттүн өзүнүн аппараты бар, ал жерде эксперттер. Ошол эле учурда президенттин өзүнүн мындай ушундай бүт эле жанагы өкмөттүн аппаратынын кайталаган бир өзүнүн бөлүмдөрү бар да. Булардын баардыгы ошолар бири-бирин кайталап келет да.
биринчиден ушунун кандай керектиги бар? Эгер мисалы үчүн ошол мамлекеттик акчаны үнөмдөөнү ошол жактан баштаганга сиз кандай карайсыз? Мен эми 3 жылдык тажрыйбабыз бар. Биз экономика министринин орун басары болуп иштедик. Эми экономика министрлигинде бир 200гө жакын адам иштейт. 186 деп бир цифра болгон да. Эми 3 жыл иштегендиктен мен билем ким кандай иштейт. А жерде бар бир 20-30% кадрлар бар, чыныгы жакшы билет жумушун. Тапшырмалар болсо так шак аткарышат, жумушун билишет. Бир 30-40% персонал бар, иштегиси деле келбейт, жөн эле жүрө беришет. Кайдыгерлер бар, солдат спецслужба идет деген мамиле кылышат. Менин оюмча бир 16 000 бизде мамлекеттик кызматкер бар деп айтылат, ошонун бир 30%-ын эч коркпой эле кыскартууга барсак болот. Андан биз чоң деле зыян албайбыз, бирок жана калган кишилерди жанагындай кайдыгерлердин баарын тазалаш керек. Же ойготуш керек, же ордуна иштейм деген жакшы кадрларды алыш керек. Эффективдүүлүктү көрсөтүш керек. Бул бир. Мектеп, оорукана дейбиз. Мен билгенимен бизде бир 60 000ден ашык мугалим бар го дейм. Бир 30-40 000ге жакын ошол оорукана системасында адамдар иштегендер бар, ошол бюджеттен айлык алып. Ал жердин эффективдүүлүгүн өзүнчө ойлонуш керек. Мына мен бир декабрда барып, баламды бир ооруканага апардым. Анан жана физиолечение деп коет го. 10 күндүк физиолечениега менден 2700 сом талап кылышты. Мен төлөдүм кассага. Жакында дагы апардым, кайра 10 күндүк экинчи курсуначы. Эчтеке талап кылышкан жок, бир тыйын. Все өтө берсинде ошол эле кагаз жазып берип өтүп атат да. Демек ал жерде бардак экен да. Эми 2700 сом деле бул чоң акча да. Мен муну бирөө урдады деген жокмун. Просто ал жерде бардак. Кайсы бир мындай эрежелер так эрежелер жок. Ким акча төлөйт, эмне үчүн төлөйт, эмне үчүн төлөбөйт. Анан ар бир иштеп аткан адам айлыгынан 2% жана фондко төлөш керек, фонд обязательно медицинского страхования деп коет. Ошол жана медициналык камсыздануу фондунда. Ошол акча каяка түшүп, так жумшалып атабы? Ар бир адам билет, биз ооруканага барганда негизи көп кызматтар акысыз деп айтылат. Ал жерде да категориялар бар, пенсионерлер, балдар, анан иштегендер, инвалидтер. Бирок баарыбыз эле билебиз, бир операция болсо акча төлөш керек. Төлөбөсөң, туура эмес врачка келип калсаң, операцияны кылбай да коет. Же туура эмес кылып салат. Өзүң ден соолугу үчүн, өмүрүң үчүн корккон үчүн унчукпай канча десе ошону төлөп беришет. Бирок ал акча ошо каяка кетерин эч ким билбейт. Мүмкүн жеке врач өзү алып калат, мүмкүн үстүндөгү главврач менен бөлүшөт. Бирок ошол оорукананын керектүү жабдыктарына, сапатка жумшалбайт да. Бул жерде айлыкты көтөрүүгө. Демек бул жерде чоң жумуш бар. Бул ар бир жумшалган акча так ачык айкын бара турган жерине бара турган система иштебейт. То есть көп реформа бар. Биз акчага олуттуу мамиле жасай албай атабыз. Элдар мырза, сиз айтып кеттиңиз, мамлекеттик кызматчылар булар жалданма, элге жалданып иштеген кызматчылар депчи. Ошолордун катарында президент дагы жалданма фигура саналабы? Албетте. Сиз президенттикке талапкер болдуңуз, анан эл ушу шайлап аткан президентке, талапкерлерге кандай мамиле кылат? Булар эл аларды жалданма, бизге иштеп берет, биз жумуш берип атабыз, биз работодательбиз, биз акча берип атабыз деп мамиле кылабы, же бул биздин падыша ажо болот деген мамиле кылабы сиздин оюңузча? Эми бул элдин аң сезимине, билимине жараша. Мен жеке ойлошум, албетте бул элге кызмат кылган адам. Бул айлык алып, бирок мунун жоопкерчилиги өтө чоң. Бул эми да кээ бирлер интернетке жазып атат. Мунун тамак ашы бекер, жаткан жери бекер, баары бюджеттен камсыздалгандыктан буга айлык деле төлөп кереги жок деген сөздөр бар. Эми бирок ал жерде маселе эмес. Маселе жалпы аппарат президентке 1,5 миллиард сомго жакын акча жумшалат экен. Мен өзүмдүн талапкер катары президенттик программамда айткам, мен кеминде 1 миллиард сомдо кыскартам чыгашаларды. Анткени бизде Кыргызстанда бир 500 000ден ашык пенсионер бар. Ошол миллиард сомду
500 миңге бөлсөк, ар бир пенсионерге жылына 2000 сом пенсиясына кошуп берсе болот экен. Бул чоң акча пенсионер үчүн. Ушуга окшогон кадамдарга барса болот. Ушу 28 ачык бюджет деген портал бар го, ошол жактан карадык. 28 миң мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар бар экен. Аларга ошо 48 миллиард сом кетет экен айлык акысыначы. Анан ошо президентке дагы охранасын кошкондо 900 охрана бар турбайбы? Мамлекеттик күзөт кызматы. Алардыкы дагы 500 миллион болуп, 2 миллиардка жакын барып калат экен да. Сиздин оюңузча ошо мамлекеттик кызматчылар андайын ошо эле президентке, өкмөткө жалпысынан канча акча жетиштүү? Эффективдүү иштеш үчүн. Эми 30% эч коркпой эле мен кыскартууга барат элем. Жанагы 900 коргогон адамдар деп атпайсыңар. Мен эми ал жагынан профессионал эмесмин, бирок менин оюмча ал жерде жакшылап бир талдап чыкса, мүмкүн 100-200 эле адам жетиштүү болушу мүмкүн. То есть демек ошо 500 миллиондун кеминде 400 миллион кыскартса болот. Жана 1,5 миллиардын дегендей ошол жерден ошону алса болот. Эми мен 3 жыл мына зам министр болгондо эмнени көрдүм? Например, ошол эле эркин экономикалык аймак Бишкек деген бар, сез Бишкек. Ал жерде 300дөн 350-360 адамды жумушка алышыптыр администрациягачы. Ошол жерде болгон заводдордо 1,5 миң адам иштейт экен. Ошол заводдор кирешени берген ошол заводдор да алар бир чийки-зат алып келип өндүрүп сыртка сатып, ошондон 1% отчисление кылат сездин бюджетине. Бул негизи бюджеттик эле акча деп койсо болот, бирок биз мыйзамда жазып койгонбуз, сез өзү колдонсо болот ушул акчаны депчи. Например, ошол ылдыйкы сезде 300 гектар жери бар. Ошонун 100-150 гектары бош турат. Свет, суу жетишпейт, канализация жетишпейт, жол курулган эмес. Дагы жаңы заводдор ачылайын десе, инфраструктура жок. Ошол 350 адамдын жок дегенде 100-150син кыскартып, жана экономдо болгон акчаны бир 300-400 миллион сомго чейин акча түшөт. Ошону ошака жумшайлы, свет өткөзөлү, суу өткөзөлү, канализация куралы жана башка десек, жок, ал адамдарды кетирсек, булар үй бүлөсүн кантип багат дейт. Айттым, сен кызыксыңар силерчи, жетекчи менен бир аз дискуссия болгон да. Силер ошончолук эле эл үчүн күйүп-бышып атсаңар, ушул 100-150 соо адамдын ордуна 100-150 бир жесир аялдар табалы, инвалидтер табалы, ошол акчаны ошолорго тараталы, эгер анчалык эл үчүн күйүп атсаңарчы. Бирок биз өнүгүүнү ойлонолу. Дагы ошол жерде 100 ишкана иштеп атса, дагы 100 жаңы ишкана, дагы 2000 адамды жумушка орноштуруп турган система куруп, жана инфраструктураны куралы десек, ошол жерде бизде бир топ дискуссия болуп кеткен да. То есть мен эмнени байкадым? Өмүр бою мамлекетте иштеген адамдар, булар ошол эффективдүүлүк деген сөздү унутуп калат экен. Кээ бирлердин ою бар, мен айлыгым аз, мен эптеп эле өз жашоомду багып атам, үй бүлөмдү. Ошого баары разы болсун. Мен ушул жерде иштеп атканымда дегенде мамиле кылат экен. Мени жумуштан кетирип ийсе, мен үй бүлөмдү кантип багам? Эми адам катары албетте түшүнөбүз. Бирок биз алдыга кадам таштап ойлонуу жүргүзүшүбүз керек. Жок, мен ишимди дагы көбүрөөк майын чыгарып жасайын. Мына Грузиядан бир мисал көрдүм. Алар мамлекеттик кызматкерлерин иштегенде фиксированный бөлүгү болот. Айлыгын мынтип кол оклад. Окладың 15 миң сом, бирок бул окладың дагы 30 миң сомго чейин өсүшү мүмкүн айына. Бирок сенин жакшы иштегениңди кантип эсептейбиз? Например, Грузияда мамлекеттик евробонд чыгарышыптыр да. Бул Европа биржаларга саткан. Бирок анын баасы өйдө ылдый болуп турат. Грузиянын өкмөтүнүн иштеген сапатына жараша. Өкмөт жакшы иштесе, ошол кагаздардын, баалуу кагаздардын Грузия өкмөтү чыгарган көтөрүлүп турат. Жаман иштесе түшүп турат. Рейтингде айтканда көз караш бар да, бүт дүйнөлүк базарлардан Грузиянын өкмөтүнүн иши. Эгер көтөрүлүп баратса, сенин айлыгың да өсүп турат. Түшүп баратса, сенин айлыгың түшөт. Ошондо өкмөттө ар бир иштеген адам ойлонот: эгер мен жакшы иштесем, мен 15 эмес, мен 20-25 миң алганга шансым бар. Жаман иштесем, 15 миңден өйдө ала албайм деп. Мындай айтканда,
адилеттүү мамиле болмок да. Анткени жанагы жүздөгөн миңдеген ишканалар салык төлөп атышпайбы? Алар иштегенине жараша айлык алат. Жакшы иштесе ишкана өсөт. Айлык көбөйөт, киреше көбөйөт. Иштей албаса банкрот болушат. Бул ишкердиктей мамиле. Бул ишкердиктей мамиле. Эми биз албетте мамлекетти сакташ үчүн мамлекетти банкрот кылбашыбыз керек, бирок адилеттүү мамилени түзсөк болот. Башка өлкөлөрдө андай мисалдар бар. Анан булардын бардыгы келип эле канчалык мамлекеттик ошол жанагы кызматкерлерди жумуштан бошотуу же болбосо азайтуу эмеси келгенде, мындай маселеси келгенде ошол жумушсуздук маселеси кайрадан алдыга чыгат да. Себеби дегенде азыркы пандемиянын артынан Кыргызстанга көпчүлүк тышкы мигранттарга айтып келчү, алар жумушсуз отурат. Мисалы, кайсы бир статистикада 500 миң деген киши отурат да. Анан ошондой суроо пайда болот да. Анан экинчи учурда деген ошол эле, мисалы үчүн сиз СЭС жөнүндө айтып кеттиңиз. Ал жакта кандай эмне үчүн көп мындай чоң инвестициялар келбейт? Эмне үчүн Кыргызстандын репутациясы дүйнөлүк баягы бир дүйнөлүк маркетте десек болот, эмне үчүн мындай төмөн турат да? Эмне үчүн чоң жакшы инвесторлор Кыргызстанга келгиси келбейт десеңиз кандай? Эми бул өтө жөнөкөй эле, бул ишеним деген сөз бар. Бул ишеним жаратыш керек. Ишенимди кантип жаратасыз? Мына эгер Айдын мырза отурат, балким Айдын мырзанын 5 досу бардыр, арасында 3 досу чынчыл, сөзүнө турган, бекем жүргөн балдар. Үчөө мүмкүн бош. Эми алар деле албетте адам сыпаттары бар. Бирөө акча берсең, барып эле кереги жок нерсени сатып алат. Кереги жок карыздарды алып, карыздарда батып жүрөт. Ага акча берсең, онмен акча да жок, өзү да жок. Кээ бир достор бар, 15 күнгө карыз сурады, 15 күндөн кийин кыйналса дагы бул акчаны карызын жабат. Кыргызстан жана башка өлкөлөр арасында деле ошондой мамиле. Качан инвестор Кыргызстанга келет, эгер анын салган акчасын, инвестициясын мамлекет эч кынтыксыз, эч шылтоосуз, эч шарт талапсыз коргош керек. Мүлктү коргоо системасы деп коет. Каралар, кызылдар эч ким тийише албаш керек. Бул биринчиси. Экинчиден туруктуулук болуш керек. Анан үчүнчүдөн башка мамлекеттер менен соода мамилелери жакшы болуш керек. Ошол жерден бир нерсе жасап сыртка сатса, оңой жетиш керек, өткөрүш керек. Кыргызстан ичинде дагы мындай сатып алуу мүмкүнчүлүк жанагы покупательский способность деп коет, ошол дагы жогору болуш керек. Ушунун баарын бир топ факторлор. Ошол факторлор жакшы болсо, албетте бизде көптөгөн инвестиция келет, көптөгөн ишканалар салынат, көптөгөн жумуш орундар түзүлөт, көптөгөн салык төлөнөт, бюджет күчтүү болуп, анын аркасынан сапаттуу, күчтүү мугалимдерди да жумушка жалдый алабыз, врачтарга да жакшы айлык төлөй алабыз, жакшы жолдорду кура алабыз, карызды да жаап, карызга батпаган да системага өтөбүз. Бирок муну бизге бирөө кылып бербейт, муну өзүбүз кылышыбыз керек. Өзүбүз деген ким? Ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир өкмөттө иштеген адам, ар бир ишкер. Биз ошондой ойлонушубуз керек. Ой жүгүртүүнү туура жака бурушубуз керек. Биз урдасак бири-бирибизден урдап атабыз. Биз калпайтып атсак, өзүбүздү калпайтып, акыры өзүбүздүн өлкөбүздү талкалап атабыз. Ага такыр жол бербешибиз керек. Ошондой ойлонуу пайда болуш керек да. Элдер мырза, мына ошо мамлекеттик чыгымдар боюнча бир конкреттүү суроодо өткөн жумада коомчулуктун чордонуна калган маданият министринин бюджетин карап чыктык. Бир жылга 2 миллиард 260 миллион сом экен. Анын 1 миллиард 200 миллион айлыктарга кетет экен. Анан 581 миллион сом товарларга жана кызматтарга кетет экен да. Ушу 30 жылдан бери бир дагы мындай шедевр кино тартылган жок, же бир чыгарма чыгарылган жок, же болбосо бир балет же опера чыккан жок. Анан сиз кандай карайсыз ушундай чыгымдаргачы? Эми эффективдүүлүк деген сөз бар да. Эгер биздики баары сонун болсо, карызыбызды убагында жаап атсак, мугалимдин айлыгы сонун, эң күчтүү кадрларыбыз мугалим, ооруканаларга жатсаң, дары дармек жабдыктан эч маселе жок, жакшы врачтар иштеп атат. Анан ошондон барып ашып барып дагы бир жакшы акча калса, албетте кааласак маданиятка каалашынча жумшасак болот. Спортко, тиги буга, бирок негизги керек нерсени биз камсыздай албагандан кийин тигиге көп акча короткон албетте бул туура эмес. Ал жерде башка жолдор бар. Эми Кыргызстанда азыр кайсы бир кинотеатрга барба, ар дайым бир 5-10 кыргыздын киносу прокатта бар.
Эми Ал жеке чыгарылган кино да. Жеке чыгарылган кино. Демек, жеке тармак бул нерсени өнүктүрө алат. Мына государственное частное партнерство деген бар. Мамлекет менен жеке адамдын арасында же ишкананын арасында өнөктөштүк. Ошол аркылуу мүмкүн жакшы кинолорду чыгарса болот. Кинотеатрларына иштеп атат ошол аркылуу. Сатылып же тиги арендага берилип же доверительный управление аркылуу. Ошол сыяктуу эле ыкмалар менен жанагы 2 миллиард, жанагы 581 миллион сом чыгашан азайтып, бирок өзүнүн максатын жоготпогондой система куруп койсо болот. Ооба, сен мүмкүн ушул музейди иштет, мүмкүн ушул театрды иштет, чыгашасын өз мойнуңа ал. Киреше тапканга да сага мүмкүнчүлүк берели, бирок негизги мазмуну жоголбош керек. Сен Кыргызстандын, кыргыздын маданиятын, искусствосын ошол жерде өнүктүрүшүң керек. Ал элементтер кетпеш керек. Бирок мамлекеттин чыгашасын азайтып, негизги мазмунду жоготпой, мындай ошондой творческий подход деп коет, ушул сыяктуу бир подходдор менен иштеш керек. Бул жерде приватизация жөнүндө сөз жок. Бул жерде ошол эле иштейт, бирок чыгаша азаят. Мектепти деле, садикти деле, оорукананы деле ушундай методдор менен иштетсе болот. Эми албетте Кыргызстандын ар бир жеринде эмес, Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад, чоң шаарларга бул ыкмаларды колдонсок болот. Азыр мисалы үчүн негизи мамлекетке жанагы салыктар жөнүндө сөз болуп кетти. Мамлекетте өзүнчө бир атайын ишканалар бар эмеспи? Мамлекеттик ишканалар ГП. Анан ошолордун негизи эффективдүүлүгү жөнүндө сөз кылып кетсек, мисалы үчүн ошол эле Мегакомду улутташтырып атканда бул негизи бюджетке жардам болот. Бюджеттин мындай басымдуу бир бөлүгүнө жаап бере ала турган ишкана болгон. Бирок акыркы жылы бул 6 эсе, канча бир эсе мындай кыскарды да ал мамлекетке төлөгөн салыктар. Мунун себеби эмне үчүн мамлекетке берилген кайсы болбосун ишкана, ошол эле мисалы үчүн көлдө көптөгөн, ысык көлдө көптөгөн мамлекеттик санаторийлер бар. Алардын бардыгы мындай абалы начар болуп атат да. Эмне үчүн мамлекет жакшы башкара албайт? Эми ал жөнүндө биз да жогорку кеңеште ошол мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мыйзамга өзгөрүү киргизип атканда ошол спикер менен, депутаттар менен бир топ дискуссия болгон. Эми аны көргөн элдер көргөн, көрбөгөндөр менен Instagram баракчасынан көрүп алса болот. Мен ал жерде айткам, мамлекет жакшы чарбачыл боло албайт. Анын себеби өтө жөнөкөй. Эки чоң себеп бар. Биринчиден, узун мөөнөттүк ошону өнүктүрөйүн, өстүрөйүн деген максат жок. Анткени өкмөт алмашкан сайын, директор алмашкан сайын ал узун мөөнөттүк максаттар жокко чыгат. Тилекке каршы 100% болбосо дагы көбүнчөсүндө келген жетекчилер өзүнүн туугандарынын, достордун, шефтеринин негизги потребностьтарын деп коелучу, ушул чөнтөк толтуруу маселесин, жумушка орнотуу маселесин чечкенге аракет кылышат. Ошол компаниянын эффективдүүлүгүн алдыга койбойт тилекке каршы. Эффективдүүлүктү ким алдыга коет? Ошол жеке ишкер ошол компанияны өстүрүп, көйдө киреше алат. 10 жыл, 100 жылдык компания кылганга аракет кылат. Ошон үчүн жеке башкаруу менен мамлекеттик башкаруунун айырмасы асман менен жердей. Ошон үчүн мен такыр эле мамлекет чарбачылык жумуш кылганда мен каршымын. Жана сиз айткан ГП, АОлорду менин оюмча максималдуу мүмкүнчүлүк менен жеке башкарууга өткөзүш керек. Приватташтырууга мүмкүнчүлүк болсо, стратегиялык коопсуздукка бир тиешелүү максаттар болбосо приватизация кылыш керек. Бирок мүмкүн ошол аэропорт Манас, мүмкүн Кыргыз темир жолу, ошого окшогон объекттер бар. А жерде мамлекеттин негизги коопсуздук, стратегиялык максаттар болгондуктан аны албетте приватизацияга бербеш керек. Бирок казактар Алматыда коркпой эле аэропортту өткөзүп беришти бир инвесторго 400-450 миллион долларга. Анын аркасынан аэропорт 3-4 эсе чоңойот. Мамлекет бюджеттен акча коротпойт. Көптөгөн жумуш орундар түзүлөт. Аэропорт чоңойсо туристтердин келген кеткен адам саны кыйла көбөйүп, акыры экономика өсөт. Биз да ошондой кадамдарга эч коркпой эле барыш керек. Бизде деле 1 жылдан ашык аэропорт боюнча бир жумуш тобу иштеп атты. Ошо государственное частное партнерство аркылуу 25 жылга бирөөгө башкарууга берели. Аэропортту 2 эсе 3 эсе чоңойтуп курсун.
өзүнүн да кирешесин тапсын, бирок акыры Кыргызстанда байысын деген максат менен ошондой негизи конкурс уюштуруп аткан, бирок бул аягына чыкпады. Анткени ошол жерде мындай айтсак эрк жеткен жок деп ойлойм, саясий эрк. Элдар мырза, кечиресизби? ГЧП боюнча суроодо ошо жеке мамлекеттик өнөктөштүк ушундай авторитардык бийлик бир адамдын колуна топтолгон жерде мындай натыйжалуу иштеп бере алат ишенесизби? Или бул ошо президенттин же премьер-министрдин айланасындагы эле олигархтардын мындай коррупциялык схемаларына айланып кетпейби? Коррупцияга айланып кетсе албетте бул жаман. Эми коррупцияга айлана турган жердин баары эле айланып атат. Бирок тигиндейди бергенде эми ал ачык айкын өтүш керек конкурстар. Эл үчүн баары ачык айкын өтсө, ошо эл көрөт. Бул таза өттүбү конкурс? Чыныгы эң эффективдүү, эң пайдалуу Кыргызстан үчүн өнөктөш пайда болдубу же кайра эле мүмкүн бирөөнүн тууган досу башкарууда иштейби бул? Эми парламенттик башкаруу менен президент башкаруунун бир принципиалдуу айырмасы бар да. Президент 5-6 жылга келет, аны легитимдүү көзөмөлдөгөн, жумуштан кетире алган орган жок деп койсок болот. А парламенттик системада жыл аягында текшерет премьер-министрди. Кандай иштедиң, жаман иштедиңби, жакшы иштедиңби, ошол эле аэропортту туура кишиге өткөздүңбү же мүмкүн коррупциялык схемалар менен башка бирөөгө өткөзүп салдыңбы деп жыл аягында аны териштирип, ал легитимдүү жол менен эч кандай революциясыз эле ал кишини жумуштан кетирип, алмаштырып, козгогон ишти козгоп койсо болот. А президентке каршы андай нерсени кылыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн ал жагынан мен негизи парламенттик системаны колдойм да. Анан жанагы ошол инвесторлор жөнүндө сөз болгондо бардык нерсе жанагы элдин кабыл алуусуна да барып таянып калат да. Себеби дегенде ошол эле Манасты башка колдорго өткөрүп берүү, мисалы үчүн көптөгөн дүйнөдө бул мындай колдонулуп эле келе жаткан метод да. Мисалы үчүн Turkish Airlines'тын көптөгөн аэропорттору бар, башкаруусунда турган. Дагы башка ар кандай компаниялардын өзүнчө башкарууда турган компаниялар бар да. Анан эмне үчүн ошол, мисалы үчүн ошол эле акыркы 1-2 жылда болгон Солтон Сары окуялар эмне үчүн өкмөт инвесторлор менен элдин ортосундагы кайсы бир келишпестиктерди мындай жолго кое албайт? Эмне үчүн инвесторлор биринчи биз деп жанагы кайсы бир мындай мыйзамсыздык болсо биринчи удардын астында калып атат да? Ушуну кандай? Эми так ачык айкын критерийлер болмоюнча эмне жакшы, эмне жаман элдин башын айлантып берген ар кандай күчтөр болот. Ошол эле коррупционерлер, бийлик тарап же инвестор тарап, туура эмес келген инвестор тарап. Ошон үчүн ачык айкын болуш керек. Мына дүйнөдө кең байлыктарды казып атканда орточо түшкөн салык бир 30-35% болот экен да кирешеден. 100 сомдун 30-35 сому бюджетке түшөт экен. Бизде Кыргызстанда бул 17-18 сом тегерек экен. Ошол эле кезде ошол кең байлык тармагында иштеген бизде компаниялардын ассоциациясы бар да. Эл арак ишкерлер кеңеши дегенчи, МДС, международный власть. Алар айтышат, бизде деле инвесторлор ошол 35% төлөгөнгө даяр. Бирок биз иштеп атканда бизге туруктуулукту гарантия бергиле. Что бизге эч ким тийишпейт. Жергиликтүү эл, кызылы, карасы эч ким тийишпейт. Биз тынч иштейбиз. Анан жанагындай бизде бир 3-4 түр салык бар. Ар бир салык боюнча ар кандай претензия болуп турат, кээ бирде сот иштери болуп турат. Бизди антип кыйнабагыла, бизге 1-2 түр эле салык кылгыла, андан ашырбагыла. Жөнөкөй ачык айкын болсун. Ооба, түшүнүктүү болсун. Аны эл да көргөндөй болуш керек. Ошондой системаны түзүү, ачык айкын элге баарына түшүнүктүү системаны түзүү бул өкмөттүн жумушу да. Элдар мырза, мына сиз президенттикке талапкер болдуңуз. Ошол жерде КТРКдагы болгон дебат абдан сынга кабылды, объективдүү эмес депчи. Анан ушу коомдук телерадио компания ошол эле салыкчылардын акчасынан каржыланат. Бюджетин карадык, 523 миллион сом экен. Ошондо эле эксперттер айтты, алардын ошо кошумча кирешелери бар, 1 миллиардка чыгып кетет депчи, реклама аркылуучу. Негизи ушу мамлекетке ушундай чоң каналды кармап керекпи, жандагы жеке менчикке өткөрсө болобу? Жана ал жерде 1000ден ашык адам иштейт экен. Негизи бул жагын ушу коомдук телеканалды кантип оптимизация кылса болот?
эми ачык айкын адилеттүү иштеген бийлик менин оюмча өзүнүн саясатын жылдырыш үчүн андай мамлекеттик каналга муктаж болбош керек да. Анткени ал ачык айкын таза иштейм, туура эмес иштесем мени сындагыла, мен түзөлөйүн же жумуштан кетейин, жумушумду кыла албаган деген бийлик болсо, андай каналга муктаж эмес. Бирок ошол эле дебаттан чыгып, мен ошол жерде 20-25 жыл иштеген бир-эки кадрлар менен сүйлөшсөм, мына болгон дебатты көрдүңүз, эми уят болуп калды чындыгында КТРК үчүн. Эми ал жерде 1000ге жакын адам иштейт экен, бул уят. Ушундай нерсе кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек десем, алар ойлонуп, биздин оюшча бир эле жол бар дейт. 20-25 жылдан бери биз көрүп жүрөбүз. Бийликтин камчысын ар дайым чаап жүрөт. Ошондуктан муну приватташтырыш керек деп ошолор айтты да. Эгер нейтралдуу, адилеттүү позицияны бул чыныгы коомдун, элдин позициясын кармана албаса, 25 жылда бул кармана албайт деген жыйынтык чыгып атат, анда аны приватташтырууга жөнөтүш керек деген ой бар. Же жеке башкарууга өткөзүп, конкурс аркылуу кандайдыр бир кирешелик башка максаттарды коюш керек. Эми бизде кичинекей балдардын каналы бар, анын функциясы, тарбия функциясы бар, маданият каналы бар, Кыргызстандын маданиятын берип турат. Ошого окшогон каналдар бар, аларды калтырып койсо болот. Бирок алар андан башка темага кирбеш керек. Алардын функциясы белгилүү. Саясатка киригишкен, бирөөнү мактап, жактап же өзгөчө тескеринче бирөөнү жамандаган нерсе болбош керек менин оюмча мамлекеттик каналда. Анан ошол азыр дебаттар жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол убакта сиздерге тышкы карыз жөнүндө дагы сөз болгондо, анан сиз айткансыз, мисалы үчүн азыркы шайланган президент, Кыргызстандын президенти тарабынан сунушталып аткан жанагы элдер өздөрү чогулталы деген сыяктуу жанагы ашар сыяктуу инициативасы бул ишке жарабайт. Себеби дегенде мындай жол менен тышкы карыздан айрылуу мүмкүн эмес. Себеби дегенде ал мындай көптөгөн жылдарга созула турган карыз депчи. Азыр ошолору кандай түшүндүрүп бере аласыздар? Себеби дегенде азыркыга чейин дагы жаңылыктар чыкты да, мисалы үчүн бирөө 10 миллион которуп салды депчи. Ошол бул негизи кандай болуш керек? Тышкы карыздан жоюу, негизи эле тышкы карыз ар бир өлкөдө бар да, аны жоюунун кереги барбы? Же кандай болуш керек? Бюджетке киреше менен тышкы карыздын соотношениясы кандай болуш керек да? Мындай да бир үй бүлө жакшы иштеп атса, бул акчаны кенен коротот, кирешесинен маселе болуп атса, чыгашаны азайтат. Бизде эле мамлекет ошондой жол менен барыш керек. Эгер биз дефицит бюджет болуп эмете албасак, кандайдыр бир кереги жок чыгашаларды азайтууга барыш керек, коркпой эле. Жанагы эле ошол 30% мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтып. Бул бир. Экинчиден, карыз дегенде мен карызга алып той өткөзгөнүм бир, карызга алып ошого бир ишкана ачып, 10 эсе байып, карызды оңой жапканым бул эки да. Бул такыр эки башка нерсе. Биз карызды качан алсак болот, эгер ошол көзүбүз жетип атса, ошол билбейм, мына Ош-Бишкек жолун курдук, ошол аркылуу жүздөгөн, миңдеген жүк ташуучу машинелер өтүп, Кыргыздын экономикасын көтөрүп атат. Бул биз үчүн керек. Бул өзүн актайт. Анан кандайдыр бир карызды алып, аны ортодон тендер аркылуу урдатып, же бир максатсыз жумшап салып, бирок акыры аны жабатканыбыз ал туура эмес. Анан жанагы карыздар, эми эң арзан карыздар албетте бул мамлекет алган карыз. Анткени бул мамлекет. 20, 25, 30, 40 жылга чейин алынган карыздар, жанагы Кыргызстан жалпы 5 миллиард долларга жакын карызы. Жылына бир 300 миллион сомунда карыздын бир көлөмү жабылат да. Алда проценттер бар, анан негизги да суммасы бар. Орточо бир 20-25 жылда жабыла турган карыз. Дюрация деп коет. Финансылар айткан сөз. Дюрация бул орточо жабыла турган убакыты. Ошол жылына 200-300 миллион долларды бюджет камсыздап туруш керек. Ошо карызды убагында жабыш үчүн. Маселе ошол жөнүндө. Анан жаңылыкта чыкты, ооба бир жаран 10 миллион сом жааптыр. Ошол фондко салыптыр. Жакшы. Бирок ал жерде 10 миллион сом эмес, ал жерде 10 миллиард сомдор жөнүндө маселе. 300 миллион доллар бул азыр 25 миллиард сом.
Бул биринчиден. Экинчиден эл көрүш керек. Мыйзамсыз байыган чиновниктер жок эсе болуш керек. Салык, бажы төлөмдөр тегиз, адилеттүү баарынан чогултуш керек. Ошону эл көргөндө, ошол да жетпей атса, анда такыр кыйналып калдык, мына болбой калды деп анан ошентип акча чогултса, мен ага макул элем да. Бирок эми Кудай сактасын, бизде андай ситуация жок. Бизде 2-3 миллиард долларга жакын сырттан мигранттардан акча келет. Миллиондогон, 100 миңдеген тонна биз аркылуу жүктөр өтөт. Ошондон бир топ бажы төлөмдөр түшөт. Жана башка. Бизде акча көп эле. Ошону тегиз, адилеттүү чогулткан системаны курса бийлик, мен оюмча бул карыз оңой эле жабылат. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто экономика министринин мурунку орун басары саясатчы Элдар Абакиров болду. Алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Коронавируска каршы вакцина. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, учурда 47 препарат вакцинага талапкер катары клиникалык сыноодон